көргөнсүздөр, Горгордук аянтта жайгашкан башкы балатынын оту жанганы турат. Ал эми элдин маанайын ошондой эле майрамдык маанайдан биз сиздерге репортаж тартуулайбыз. Учурда элге жагымдуу маанай тартуулап жаткан маданият өкүлдөрү ырдап жатат. Ал эми сахна артында эмне болуп жатканын биргеликте көрөлү. Жүрүңүздөр. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Албетте ар бир жыл өзүнчө бир керемет. Быйыл мен уулду болдум. Көптөн бери күткөн уулубуз төрөлүп, ошо менен 3 баланын атасы болдум. Андан тышкары баягы көп жаңылыктар бар чыгармачылык жакта. Негизи эле ден соолук болсо баардыгы боло берет экен. Ошол себептен дагы бир жолу келе жаткан жаңы жыл мен оюмча мындан дагы сонун бир жаңылыктарды алып келет деп ишенем. Сонун эми жаңы жылдан баардыгыбыз эле жакшылыктарды план коюп күтөт эмеспизби? Сиз бул жылы жаңы жылыбыздан эмнени күтөсүз? Эмнени тилек кылып жатасыз? Эң негизгиси тынччылыкты тилеп атам. Тынччылык болсо мен оюмча баары болот. Ошол себептен мен үчүн келе жаткан жаңы жыл дүйнө жүзүндө тынччылык болсун деген ниет бар. Оорубаңыздар, арыбаңыздар, келе жаткан жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун. Дагы бир жолу чоң рахмат. Баарыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. 31 декабрга чейин гана Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Айган Шайым, Зарлык мырза, майрамыңыздар менен дегеле бул жылы эмнеси менен өзгөчө болду сиздер үчүн? Чоң рахмат. Быйылкы жыл эми өзгөчөсү жылдагыдан мындай башкача маанайда тоздук деп ойлойм. Себеби жылда эле ушул концерттерде тозобуз, анан быйылкысы өзгөчө болду. Негизи өзгөчөлүгү ооба албетте. Бүгүн жаңы жылга аз калды албетте, бирок ошо бүгүнкү балатыда биздин Ата аянтындагы эң башкы балатыбыз күйгөндө ушул жерде болгонубуз дагы өзгөчөлүк деп ойлойм. Анткени былтыркы жылдары башка корпораттарда болуп калганбыз. Быйыл өз элибиз менен ушундай суука карабай маанай сон ушул дагы чоң өзгөчөлүк деп ойлойм. Эл менен чогуу бирге суука карабай ырдап жыргап бийлеппи? Ооба, албетте. Негизи эл менен болгон бардык нерсе биз үчүн аябай чоң энергия берет, мотивация берет эмеспи? Ошондуктан бүгүнкү күн дагы өтө өзгөчө. Бардык көрүүчүлөргө, бардык көрөрмандарына чоң салам жолдойбуз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен биз сиздерди жакшы көрөбүз, ар дайым бирге бололу. 3, 2, 1. Бүгүнкү суука карабай атайын ушул майрамдык маанай кандай болуп атат? Жакшы. Айтсаңыз, бул жылы эмнеси менен өзгөчө болду бул жыл? Бул жыл өзү айрыкча башкача болду. Айрыкчасы бардыгы жакшы, элдин маанайы да жакшы. Өзүбүздүн падышабыз да маанайы жакшы. Ошон үчүн элдин да маанайы жакшы. Ёлкаларыбыз да башкача маанай болуптур. Жашыңыз канчада апа? 75-те. Атайын концерт көрөйүн деп келдиңиз. Ооба. Кайсыл жактан бери келип калдыңыз? Бишкектин өзүнөн келдим. Анан кандай экен? Сонун. Азыркы учурда менин жанымдан ушундай кичинекей болгон балдар дагы балатынын жандыруу айземине келип калган экен. Атың ким? Айда. Айда. Канча жаштасың? 3. 3 жаштасың. Сенчи? Билал. Канча жаштасың? 5. Захида 7 жаштамын. Сонун. Балаты кандай экен? Сонун. Сонун экен.
Анда эмесе биз жалпы көрүүчүлөрүбүздү жаңы жыл менен куттуктап өтөлү. Чогуу келгиле. Жаңы жыл кутман. Бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайбыз. Деги эле маанайыңыз кандай? Анан бул жылкы балаты былтыркы менен эмнеси менен айырмаланыптыр? Саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен келе жаткан абдан сонун. Былтыр мынчалык кооз сулуу болгон эмес. Бул абдан сонун. Маанай тим эле 5. Баарыңызды 2024 жыл менен куттуктайм. 2023 жамандыктар менен чыгып кетсин. Куттуктайм.